Жарандык милдет деген түшүнүк бул баягы бир аймакка чектелген, мисалы шаар, дубан же мамлекеттин тургуну катары анын ошол аймактагы же ошол мамлекет болсо мамлекет, шаар болсо шаар, айыл болсо айылдын тургуну дегендей, анын ошол айылда турган же шаарда турган көпчүлүктүн ошо тургундардын өз ара бир келишимге келип, бир иретке келтирген бир тартип эрежелерин кабыл алат. Анан ошол тартип эрежелерге баш ийип жашап, жашоонун ыңгайына ылайыкталган бир жарандык милдеттер болот. Бүгүнкү күнү баса бизде жарандык милдет өзгөчө бир чоң, биринчи орунда турат. Мамлекеттик деңгээлде. Жарандык милдеттен сырткары дагы адамдык милдетке кирген дагы бир тармак өзгөчөлүк бир түрү. Бул атуулдук милдет деген түшүнүк бар. Атуулдук милдет жарандык милдеттен айырмасы чоң. Жарандык милдет бул бир аймак, бир территория же болбосо бир жер менен, мамлекет менен чектелсе, улуттук атуулдук милдет бул андан терең кетет. Мисалы, атуул деген түшүнүк бул сенин ата бабаңдын жолу, ата бабаңдын салты, наркы, дөөлөттөрү, дүйнө таанымы, ушул сенин мекениң менен байланышкан түшүнүктөр. Мамлекет менен мекен дагы экөөлөк түшүнүк. Мекен деген башка, мамлекет деген башка деген учур. Мисалы, Кыргыздын тарыхында кыргыз эли биз дайыма эле мамлекет куруп жашаган эмеспиз, бирок мекенибиз болгон. Анан ошол мекенге кызмат кылуу, мекенди сактоо, элдин наркын, тарыхын, баскан жолун, адебин, биздин дүйнө таанымы, санжырабызды, тарыхыбызды сактоо, маданиятыбызды сактоо бул атуулдук милдеттер да. Себеби аталыктан, башаттан бери келаткан сенин баалуулуктарың, улуттук баалуулуктар бул атуулдук милдетте жатат. А жарандык милдет ал башка нерсе. Мисалы, мен бүгүн барып башка мамлекетке жашасам, ал мамлекеттин тартибине көнүшүм керек. Ал мамлекеттин жараны болгондон анын жарандык милдетин аткарууга туура келет. А атуулдук милдетим өзүмдүн кыргызга, улутума, мекениме кыла турган милдетим ошол бойдон калыш керек. Бүгүн көптөгөн кыргыздар башка мамлекетте жашап атат, башка мамлекеттин жараны болуп, алардын жарандык милдеттерин аткарып атат. Атуулдук милдетине келгенде ал кайсыл элдин атуулу? Биринчи иретте кыргыздын да. Демек ал башка маселе.